Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Биз ар бир көрсөтүүдө эл арасындагы мыкты таланттарды, жаш акындарды сиздерге таанытып келебиз. Бүгүнкү программада дагы Жалал Абад облусуна караштуу Ала Бука районунун тургуну Эсенбай Абдысаттаров бизге конокко келген. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз, акындык чөйрөгө кантип аралашып калгансыз? Мен билишим боюнча бир аз чоң атамда болгон. Анан атам дагы кээде жамактап айтып калчу. Анан өзү обондагын жараткан, бир 5-6 ырлары болгон дейт. Бирок тилекке каршы ошолорун таппай жүрөм азыр. Таппай жүрөм. Тилекке каршы атам дагы өтүп кеткен. Ошон үчүн деле таппай калдымбы. Бирок өзү көз тирүү кезинде мен ал ыр жазышын билген эмесмин да. Негизинен эми жер жарылса акындын жүрөгүнөн өтөт дейт го. Ошондой эле элге аралашып жүрөбүз, коомду көрүп жүрөбүз. Кээде кубанабыз, кээде муңаябыз дегендей элди көрүп, ошол элден алып кайра элге беребиз. Акындарга басым жасап ар бир сөздүн көркөмүнө, суу алгандай ыр көлүнөн чөйчөгүнө, байытышып окурмандын жан дүйнөсүн пайда көздөп тыйын албайт чөнтөгүнө. Ыр жазганды акын дайым адат кылат, ынтымакка чакырышып санат кылат, жараткандын кереметин ырга кошуп, молдолордой жакшылыкка даават кылат. Ырын-өрүн өркүндөтүп өзүн таптайт, бабалардан калган кебин эстейт жаттайт, кыргыз тилин чаңгандардан түңүлүшүп, жан дүйнөсүн эне тилин аяр сактайт. Ачат дайым жүрөктөрдүн кулпуларын, эли үчүн калтырышып уйкуларын, бирин дебей бириккендей туу түбүнө, эли журттун ойлоп дайым ынтымагын, бирин дебей бириккендей туу түбүнө, эли журттун ойлоп дайым ынтымагын. Баткениме жетилип пышкан өрүк багы бар талаасында, жоомарттык баатырлык мүнөз бар уул кыз баласында, жүргөндөй эле элестейт барган жанчын, жээлигип жети кереметтин бир арасында. Жайкалган жашыл тулаңдуу чөптүү бүт өрүшү, жакшылык ушул жемиштин бышып бүт өнүшү, баткендин өзү элестейт көргөн көздү кубантып, бейиштин өңү төспөлү бир сүрөттөлүшү. Булактын чыгып агыны жайлап жылжыганы, бул суудай бүтпөс жети дубандын ынтымагы, кыйында катып кайгыга чыдап көшөргөндөн, Кыргызстандын жүрөгү дешкен журтуманы. Кадыры бийик элимдин ушул тоолорундай, кызы да кыйын сес көрсөтөт го жогу мындай. Кытайдын улуу чебинен дагы аша түшкөн, Кыргыздын баткен урабас чеби коргонундай. Булуту кетип, сур булут калбай күнү ачык, баткеним жашайт өзгөчө бүгүн бүрүн ачып, күндөн күнгө өнүгүп өссүн деп тилеймин, керемет айгүл гүлүндөй болуп гүлүн ачып. Күндөн күнгө өнүгүп өссүн деп тилеймин, керемет айгүл гүлүндөй болуп гүлүн ачып. Жакшыларыма, дүйнөсү таза, бар жандын дилин аруулаган, учугун үзбөй, кептерин аруулаган, керемет жандар, ак бермет элмир чолпон айлар, руханияты майыптарды да дарылаган, калем сап кармап, элине арнап, эмгектерин саптарга тизип, маржандай сөздүн берметтерин, чындыгын айтса замандын болгон ар кездеги, түмөндө бугат Элмирбектин элгептерин. Келбети өзү өңү дагы, аялдык сезим шамдагай эпкин жөнү дагы, жакшыга жолун бүт буруп өргө багыттаган, акылы тунук салмактап сөзүн аныктаган,
Акбермет мыкты кыз айтканым ырас, чекелексиз, кара чач кыздан ашса да ашып калышпаган. Мандеми жокта, кынтыксыз бир да билгенинде, тазалык жашайт жакшыларымдын дилдеринде. Чолпон айелмер Акбермет менин асылдарым, жан дүйнө кирин тазартып жашайт тилдеринде. Ырымды жазып, мен кантип анан элирбеймин, өзүңөр үчүн баарыны жасайм, эринбеймин. Үчөөбүз эгер комуздун 3 кыл кылы болсок, комуздун элмир 3 кылга медер теги деймин. Жараткан чебер өнөрдөн бизди тааныштырган, бир тууган жандай жакын кылып табыштырган, бактылуу жанмын, Кудайга шүгүр айтып келем, силерге мени тааныш кылган. Бактылуу жанмын, Кудайга шүгүр айтып келем, силерди мага, силерге мени тааныш кылган. Сизде кайсыл учурда ыр жазгыңыз келип калат? Бүлүктү дагын таптап, камчылап турбаса чаппай калат. Мага мына учурда келет деп айта албайм. Мен кээде өзүмдү мажбурлайм, кээде өзү келет. Жана күлүккө камчы дем берет дегендей, мен өзүмдү өзүм шыктандырып, мисалы айтпадым, жана эле айтпадымбы? Коомдогу көрүп аткан ийгиликтерге шыктанып, ыр жазгыбыз келип калат. Мисалы спортчуларыбыз алтын алып келгенде кандай сыймыктанабыз, суктанабыз, буга чейин айтып өткөм. Акжол Махмудовдор, Жоламан Шаршембеков жана башка ушул сыяктуу спортчуларыбыздан көп шыктанам. Ошолорго арнап жазган ырларым дагы бар. Көргөндөр билсе керек. Албетте интернет желилеринде жүрөт. Анан көбүн эсе кээ бирлер айтат да, мен бир отурганда жазбасам бүтүрө албайм дейт. Жок, мен антпейм. Мага 4 сап келдиби, ошол 4 сапты жазам. Акырында купулума толуп калды дегенде кайра ошол саптарды, куплеттерди иреттейм. Балким эң акыркы жазган саптарым биринчи куплетке келип калышы мүмкүн. Апама саптарды камдап, сересин тандап, жазамын ырым апама арнап. Баланын төртүн, жашоонун көркүн, көрүп бир жаша, небере өртүн. Балдар үчүн, жумшаган күчүн, арнасам аздыр өмүрүм бүтүн. Туш кылбай өөнгө, коркулбай өңгө, турмушта баарын салды да жөнгө. Алтыным апа, болбочу капа, балдарың кечир, кетирсе ката. Эмгегим элде, кайгы жок менде, багыма себеп, бейишим сенде. Төрлөгүн төргө, кутум бол төрдө, амандык дилейм, көп жаша өлбө. Амандык дилейм, көп жаша өлбө. Бир туугандарыма чиймелеймин аппак таза баракта. Ис салгандай өчпөс кылып даракка, бир тууганым баяндаймын ыр менен, айтып ырым окшоштуруп санатка. Агам менин ага эмес атамдай, эркелеймин ар бир жерде басамжай. Акыл айткан мага ар бир сөздөрүң, аман бол деп айткан өңдү батаңдай. Оңдоп эжем инисинин катасын, дилден айтат ниет тилек батасын. Кеби укмуш эжелерим ушундай, акынсың да, акын дагы акасың. Колдоп келет жан дүйнөмө маралдык, жакшылыкты каалап мага жалаңжык. Эки эжем жалгыз агам бар үчүн, бул дүйнөдө көрбөй келем жамандык. Бир тууганым, мен да сизди барктадым, кечиргиле өз убагында айтпадым. Ырды жаздым силерге деп бир тууган, мына ушул рахматым айтканым. Ырды жаздым силерге деп бир тууган, мына ушул рахматым айтканым. Жар насибет жараткан, тиктокто бийлебеген, намысты ийлебеген, маанисиз сүйлөбөгөн,
işi жок дүйнө менен жар насип эт жараткан. Сыйлаган энекемде, бейишим берекемде, агамды эжекемде, суктантып элеченде жар насип эт жараткан. Жарашкан кийингени, кыскарбас кийимдери, өрчүгөн билимдери, ийлебес кийинмени жар насип эт жараткан. Кыркпаган олоң чачын, тербеген калем кашын, урматтап кары жашын, ийбеген жерге башым жар насип эт жараткан. Тартпайын убайымды, эстүү кыл жубайымды, унутпас кудайымды, кубантар бүт айылды жар насип эт жараткан. Өзүңдү улуктаган, каада салт унутпаган, кыйкым таап урушпаган, урпагым курутпаган жар насип эт жараткан. Бир ырда бир турмуш жашайт деп айтышат да көпчүлүкчү. Мисалы үчүн сөзсүз жашоо бар ырдын ичиндечи. Сизде дагы реалдуулук мына ушул турмуштан алган ырларды жазасызбы же көбүнчө кыялданып, бир нерсени ойлонуп, бир нерсени үмүт кылып, ошондон улам жазасызбы? Экөө тең бар. Сиз айткандар. Жашоодон алып жазганыбыз бул элдеги көйгөй, маселе. Кыялданып жазганыбыз ушундай даражага жетсек экен, ушундай кестерге жетсек экен деп тилектенип жазабыз. Кыздарды кызганамын. Кыздарды мен кызганамын жамандардан, карышкырдай арам ойлуу адамдардан. Колдон келсе коргомокмун кыздын баарын, көз ойнок, бузук кыял караандардан. Кыздарды мен кызганамын жигиттерден, күйүп туруп жалп төбөчкөн биликтерден. Сулууларды кызганамын иштен күйүп, кепке келбес өзүн билген иликтерден. Кыздарды мен кызганамын эркектерден, эркек эмес эси жок бир тентектерден. Жылуу сүйлөп көңүл алган жагымпоздон, эки жүздүү сылык сөздүү элпектерден. Ар бир кызды өз эжемдей санап кетем, жыгылганын жөлөймүн да таяп кетем. Кимдер мени кандай ойлойт билбеймин, аял затын кабыргамдай аяп кетем. Айтар кебим эске алгын унутпагын, аял эне бейиши бар улуктагын. 5 мүнөттүк кумарды дебей эркектер, түбөлүктүү бейиш багын курутпагын. 5 мүнөттүк кумарды дебей эркектер, түбөлүктүү бейиш багын курутпагын. Адамзатка жашайбыз дүйнө кууп, жүрөгөйүп. Жардан тат азгырып көптү көйүп. Жаралган адамдын жалпысынан жоголуп бараткандай жөнөкөйлүк. Жанда жок айдаган биздин көлүк, жарнама жашоого калдык көнүп. Жаралган денебиз тирик бирок, жан дүйнө дилибиз тирүү өлүк. Жараткан ырыскы берсе бөлүп, жаранда жоголуп шүгүртөнүп. Жарышып адамзат байлык менен, жарманке болгондой өмүр бөлүк. Жакшылык билимге жасап көрүк, жалынды күчөтчү жасап көнүк. Жаштарда илимге суугарылсын, жөн эле өмүрдөн өтпөй дөөрүп. Жашайлы данектей жаңы өнүп, жектебе сен мени жаман көрүп. Жүрөктө болбосо тапкан дүйнөң, жашооңда сонун таттуу болот сыңар өрүк. Жүрөктө болбосо тапкан дүйнөң, жашооңда сонун болот сыңар өрүк. Алдыда максаттарыбыз Кудай кааласа ушул кыргыз элинин маданиятына бир өз салымыбызды кошо алсак экен деп ниеттенебиз. Кыргыз мамлекетинин маданияттуулугун туу чокусуна жеткизсек экен деп тилектенебиз. Албетте Элмирбек, Зайырбек болуш каяктан, бирок ошолордун изинен талыкпай эмгектенип алдыга жылганга аракеттенебиз. Абдан жакшы максаттарыңыз бар экен. Бул орундалышына биз дагы тилектешпиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Ардактуу телекөрүүчүм, мына ушу менен поэзия кайрыктары көрсөтүүбүз өз соңуна келип жетти. Ар дайым жакшы кабарлар менен, жакшы жаңылыктар менен, жакшы ырлар менен көрүшүп жүрөлү. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта болуңуз.